мусулмандардын арасында эч бир талаш жок. Ар бир мусулман аял эркекке күнүнө 5 убакыт намаз окуу бул милдет. Милдеттүү түрдө ошону окуш керек. Ар бир аял эркек, мусулман аял эркек. Сөзсүз түрдө. Анан эгерде ал ошо бир намазды окуп калганын окубай койсо, ошо бир намаз үчүн милдетинен кутулат, калган намаздар үчүн кутулбайт, калган намаздар үчүн толугу менен жооп берет, толук күнөөкөр болот. Ошондой түшүндүрүшүбүз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, 5 убакыт намаз окуганга милдеттүүсүң. Мен сага уруксат бере албайм, экини же бирди оку деп. Анткени бул менин эркимде эмес, бул Алла Тааланын өкмү, шариаты, мен шариатты өзгөртө албайм. Эгерде сен өзүң 5 убакыт намазды окубай, бирди же экини окуйсуңбу, ошол бир эки намаздын милдетинен кутуласың, калганы мойнуңда калат, калганы мойнуңда жүктөлөт. Күнөөкөр болосуң. Анан сен ошо күнөөкөр болгуң келеби? Бул күнөөсү дагы башка күнөөлөрдү эмес, бул күнөөсү өтө чоң деп ошентип гана айтып жооп бериш керек. Ошондуктан намазды толук окугула. Канчасын таштайсың, ал өзүңдүн жоопкерчилигиң, өзүң күнөөкөр болосуң. Менин милдетим сага айтып коюп, жеткирип коюп, оку деп айтып коюп деп түшүндүрүш керек. Анан бул намазды мындай кылып дагы үйрөтүш керек да. Кээ бир адамдар мисалы өтө эле баягы оор кылып да салышы ыктымал да. Негизи намазды баарын чогултуп келсе, 5 убакыт намазды күнүнө ошо дарат барат менен кошсо, бир жарым саат эле убакыт кетет негизичи. Ошо жагын түшүндүрүш керек да адамдарга. Мисалы баамдат намазы эртең менен күн чыга электе окулат да, күн чыкканга чейин. Ал убакытта канча деген адамдар уктап келет, бул убакыт чейин. Андан кийин түшкө чейин бош адам болосуң. Түш ошо күн ортодон огондон кийин асыр убагына чейин дагы убакыт бар, 2-3 саат убакыт бар. Анда дагы ошол аралыкта мындай 5 намазын окусоң, андан кийин асыр убакытсы киргенге күн батканга чейин дагы 2 жарым саат убакыт. Мына убакыт кене болот да. Асыр намазы менен элдин дагы жумушу бүтөт. Үйгө келгенде шам намазын окуп коет. Шам намазынын гана убактысы кичине тарыраак, жарым саат 1 сааттын аралыгы. Ал да окуп, андан кийин куптан намазыныкы мына убактысы кенен түнүн жарымына чейин окусо болот. Мына ошолорду үйрөт. Ар бир намаз сенде 5 мүнөттө убактың калды. Эгерде такыр эле кыйналып убакыт таппай аткан болсо, убактылуу парыздарын жок дегенде окуп турсун. Сүннөттөр эмес. Анан убакыт кенен болуп кичине ыйманы күчөйгөндөн кийин сүннөттөрүндө кошуп окуй баштайт. Албетте бул убактым жетпей атат, кыйналып атам деген болсо. Сүннөт окуган бул албетте жакшы нерсе. Жок дегенде ошо парыздарын окутуш керек. Анткени парыз бул милдет, сүннөт деген бул милдеттүү эмес. Кудай Таала ал нерседен сурабайт. Бул кошумча сооп алыш үчүн парыз намаздарында кемчиликтери болгондуктан толукташууну окулган намаз, сүннөт намаздары. Парыз намаздар бул милдеттүү түрдө. Адам баласы сөзсүз ошого жооп берет. Мына багымдат намазында 2 рекет, түшкү намазда 4, асыр намазында, дегер намазында 4, шамда 3 рекет, анан куптанда 4 рекет. Мына ошоларды сөзсүз түрдө адам баласы окуш керек. Анан ошого дагы үлгүрбөй аткан адамды мен билбейм да. Албетте же ыйманы өтө эле начар адам, же ошо жалкоолуктун чегинен ашкан адам да. Ошондуктан аларга ошо жардам катары берип, жакшы сөздөрдү айтып, кызыктырып, жеңилдик жактарын түшүндүрүп, үйрөтүш керек аларга. Мисалы сапар намаз окугандар мисалы сапар намазын дегенди билишпей, сапар намазында жеңилдиктер берилет. Сапар намазында жанагы 4 рекеттүү намаздар 2 рекет болуп кыскартылып окулат. Жана ошондой эле 5 түшкү намазы менен асыр намазын, жана ошондой эле шам менен куптан намазын бириктирип окуса болот сапарда жүргөн кезде. Мына ошондой нерселерди үйрөтүп түшүндүрүп, өзү билбесе сурап, анан аларга жеткириш керек. Анан өзү үчүн дагы илим болот, башка ошо жаңы үйрөнүп аткан адамдарга да илим болот. Анан алар да намазга келет. Анан ошо менен акырын-акырындык менен ислам дини элдерге жете баштайт, туугандарга жана башкаларга. Аллах субхана таала ийгилик берсин.